Эркектер экинчи аялды издөө менен ката кемчилик, баягы тоң моюндук жана башка ушул нерселер бүтүп калбайт экинчи аялды табуу менен. Көп адамдар бүгүн биринчи аялга үйлөнөт, анан кичине жашап көрөт, бир нерсе жетпей аткандай боло берет да, бир нерсе окшошпой аткандар. Эскиргендейби деп калат да. Сен ойлоп жаткан ката кемчилик, сен ойлоп жаткан баягы кемчиликтер, түшүнбөстүктөр бул экинчи аялга үйлөнүү менен түгөнүп калбайт. Көп нерсе өзүңө байланыштуу. Бир аялды бактылуу кыла албасаң сен кандай эркексиң? Бир аялдын каалоолорун бүтүрө албасаң сен кандай эркексиң? Сен кантип ойлоносуң? Мамлекет тууралуу, элиң тууралуу, Кыргызстан тууралуу. Эгер сен бир аялды бактылуу кыла албасаң, ошондуктан бул бойдокторго да тиешелүү маселе. Бир аялды үйлөнүп бактылуу кылыштан корксоң, бага албаймын мен деп ушул маселеде корксоң, сен анда Кыргызстанды багуу тууралуу ойлонбой эле кой. Элиңди курсагын ойлонбой эле кой. Сен жеке курсагың үчүн жашап атасың, ошондон коркоксуң. Коркпош керек, коркпош керек. Бул маселеде ойлоңуңар жигиттер.